Хош келиңиздер биздин каналга. Сиздерге азыр Италия элинин дагы бир ашкана сырын айтып беребиз. Бул сиздер көрүп аткан бул талкан эмес, бул нандын талканы. Кадимки эле биз колдонуп жеп жүргөн нандын талкандары. Эгерде сиздин үйүңүздө катыган нандар болсо, эгерде көгөрүп кетпесе, сиз аны ыргытпастан нандын талканын жасап, аны менен көптөгөн азыктарды жасасаңыз болот. Андыктан катыган нандарды эч качан ыргытпаңыздар. Аны кофемолкадан өткөрүп, морозильникке сактасаңыздар дагы болот. А эгерде катыган нан жок болсо, нанды өзүңүз духовкага салып, ысытып, кургатып алсаңыз болот. Нан кытырак, кургак болуш керек. Кытыраган, кургак нанды алып, өткөндөгү сахарный пудра жасаган видеодогудай процессти жүргүзүп, майдалап алсаңыз болот. Майдалаганда өтө ундай кылып майдалап салбайсыз. Кадимки биз максым жасаган талкандын майдасындай болуш керек. Анча-мынча чоң болуп калса, ал эч нерсе деле болбойт. Аны менен балыктарды жасаса болот. Италия элинде нандын талканынан жасалган ар түрдүү азыктар өтө эле көп. Алардын ар бирин кийин биз көрсөтүп, айтып беребиз. Өтө даамдуу, жасаганга оңой, көрүнүшү дагы суп-сулуу болгон бул азыктарды биз гана үйрөтөбүз. Үйрөнгөн соң жасап сатсаңыздар да болот. Өтө жегиликтүү, даамдуу. Ошондой эле жөнөкөй. Эгерде ушундай кылып жасап, тоңдуруп койсоңуз, бул азык көпкө чейин тоңуп тура берет, бузулбайт. Үйүңүзгө конок келсе, дасторконуңуздун дагы көркү болот. Эгерде мектепте окуган балдарыңыз болсо, алар дагы мектептен келип, жай отко өздөрү жасап жей беришет, эгерде даярдап тоңдуруп койсоңуз. Этти биринчи ундап аласыз, андан кийин жумуртага маласыз, андан кийин нандын талканына аралаштырасыз. Нандын талканына петрушка же укроп, каалаган специяңызды кошсоңуз болот.